Келтирилген зыяндарды мамлекет өзү эмес, тажик тарап төлөп бериши керек. Достор, бир эле мисал. Эгерде кошунан кокустан эле сууну каптатып, затопление жиберген болсо, ал сөзсүз келтирилген чыгымды төлөп, толугу менен ремонт иштерин жасаганга милдеттүү. А биздин кошуна затопту кой, атайын курал менен келип өлтүрүп, өртөп жиберсе да чыгымды биз өзүбүз төлөйбүз деген түшүнүш кыйын болду. Анда Международный военный трибуналдан эмне кереги бар? Ошолор толук иликтеп басын бериши керек. Түшүнөт элем, эгерде эки киши уруша кетишип, өз ара чечишип алдык, эч кимге доом жок деп милицияга арыз жазбай коюшса болот эле. Азыр мамлекет аралык жанжал чыгып турат. Биз өзүбүз чечишип алабыз, эч кимге доо койбойбуз деген болбойт. Кыргыз эли абдан боорукер, жардамга даяр элбиз. Биз дагы эле карапайым колунда барлар, кыскасы эл өзү мамлекеттин ишин өз милдетине алып гум жардам издеп ташып берип жүрүшөт. Кээ бир колунда барлары 20 үй салып берем деп жатышат. Молодцы. Бирок чын айтсам, Баткен боюнча өкмөт иштеп, гуманитардык жардамды жардамдай, каражатты каражаттай таап, келтирилген чыгымды өкмөт мыйзам менен бериши керек. Өкмөттүн толук милдети. Согушту карапайым эл кылган жок. Кийин эл аралык сотту кычыратып, утуп туруп, тажиктерге төлөтүш керек эле деди Сыймык Жапыкеев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Ахматбек Келдибеков ата мекендик согушта да фашисттер тарабынан куралы жок карапайым калкты аткан мындай мыкачылык болгон эмес деди. Бүгүн 4-майда Назарньюс маалымат агенттигине жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы Ахматбек Келдибеков. Ахматбек Келдибекович, сиз кан төгүлүп жаткан Баткенге алгачкылардан болуп барган саясатчылардын бири болдуңуз. Окуяга жерден күбө болгон адам катары айтыңызчы. Сиз соңку кырдаалды кандай баалап жатасыз? Чындыгында Баткенде абал өтө курч болду. Мен головнойго чейин бардым. Ал жерди кайтарып турган аскерлер менен да, ошол жерде жашаган эл менен да жолугуштум. Пикир алышып, көйгөйлөрүн да, талаптарын да уктум. Бул жерде тажик тараптын күн мурун даярданганы ачык, айкын эле көрүнүп турат. Ошондой эле карапайым калктын турак жайларын, мектептерди, фельдшерлик жана акушердик пункттарды, чек ара бекеттерин өрттөгөндүктөрүн бул караңгылык жана пастык деп айтар элем. Мындай нерселер эл аралык оюнчулардын, анын ичинде эки тараптын көңүл буруусун талап кылган жагдай. Анткени жөн жай тургундарды коргоо бул гуманитардык мыйзамдардын негизги жобосу болот. Кыргызстанда, Тажикстанда экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча эл аралык келишимге кол койгон. Бул документ жарандардын сууга, жерге, жашоо стандарттарына жана билим берүүгө болгон укугун камсыз кылат. Ата мекендик согушта да фашисттер тарабынан курал жок карапайым калкты аткан мындай мыкачылык болгон эмес. Согуштун да өз мыйзамы бар. Ал эми карапайым калктын үйүн тоноп, анан өрттөп жибергендерди мародёрлор дейт. Мындай мародёрство бүтүндөй тажик элин жүзүнө сүйкөлгөн көп болот. Ал эми куралы жок карапайым калкты кордоп, алсыз аялдар менен жаш балдарга чейин ок чыгаргандар бүгүн согушту көргөн, оор жоготууларды баштан өткөргөн тажик элин дүйнөгө мыкачы, ташбоор кылып көрсөтүшкөнү бүгүнкү күндүн чындыгы. Того терин айтканда, бир карын майды бир кумалак чиртет дегендей, кечеги мекенибизге кол салган бир уч топ бүтүндөй тажик элине жана тажик мамлекетинин кадыр баркына доо кетирди. Баткен облусундагы чек араны коргоо үчүн аларга курал жарак берүү тууралуу талабы менен бир топ адамдар өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышты. Бул коомчулукта эки ача пикирди жаратты. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз. Мекендин бүтүндүгүнө доо кетип Баткенде согуш болуп жатса, борбордо аянтка митингге чыгып, өзүн калп эле патриот көрсөткүсү келген провокатор адамдарды мен мекендин чыккынчылары деп атайт болчумун. Ички иштер министри Улан Ниязбеков туура чечим кабыл алыптыр. Аскердик билетиңер барбы? Мына бул унага түшкүлө военкоматка барып, ошол жерден тактайлы десе, көпчүлүгү унага түшпөй койгон маалымат каражаттарынан окудум. Ошондой эле ал аянтка чыккандардын баары эле калп патриоттор дегенден да алысмын. Бирок мекенге күйгөн адамдар бийликти басып алууга эмес, мекенди коргоп калуу үчүн ошол турган унааларга чуркама курал берсеңер унага олтурам, болбосо жок дегендерди да тасмадан көрдүм. Алгач кан төгүлүп жаткан жерге баруу керек, анан курал талап кылган туура болот. Борбордо жатып алып курал талап кылуу бул акылга сыйбас жорук. Анан эң негизгиси биз аскердик техникаларды алышыбыз мезгил талабы болуп жатат. Ошондой эле чек арабызды эл аралык мыйзамдарга, протоколдорго ылайык канча каражат, канча күч талап кылынбасын, зым менен тартып чыгышыбыз кажет. Анткени бүгүнкү болгон нерсе эртең кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул согуш бизге биз туш келип жаткан коркунучтардан кабар берди. Согуш биздин коопсуздугубузду, дүйнөдөгү абалыбызды, армиябызды, экономикабызды иргеп көрсөтүп берди. Бирок акыркы мүнөттөрдө аргасыздан кабыл алынган чечимдер Кыргызстандын коопсуздугун сактоо үчүн ишенимдүү стратегия эмес, ошон
үчүн биз азыр ар кандай көз караш, принциптердин ээси болсок дагы мекен үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн өз жеке кызыкчылыктарыбызды артка таштап чогуу, ынтымакка биргелешип иш алып баруу зарыл. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда этникалык жана географиялык жактан бири-бирине чырмалышкан аймактар бар. Эки эл өз ара байланышып жашап келген. Дайыма ошондой боло берет. Андыктан алардын суу жана жерге болгон укуктарын сыйлоо менен маселенин чечүүнүн жаратман жолдорун табуу керек. Курал-жарак, танка жана тик учактарды колдоонун ордуна туура башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу абзел. Анан эң негизгиси биз куралдуу күчтөрдүн өлкөнүн азаттыгын, эгемендигин сактоого жасаган күчүн татыктуу баалаганга аракет кылышыбыз керек. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Саясат майданы эмнеде? Тажиктердин кубанычы коюнуна батпай биздин Равшанбек акталды деп жазып жатышат. Тажикстандагы басылмалардын бетин бул жаңылык ээлеп алды. Жогорку сот Равшан Сабировдун ишин кайра кароого жөнөттү. Жогорку соттун басма сөз катчысы Иззат Шугралиева азаттыкка билдиргендей, мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировдун адвокаты жаңы ачылган жагдайлардан улам ишти апелляциялык кароого жөнөтүү тууралуу 20 апрелде арыз жазган. Арыз прокурорлордун корутундусу негизинде берилген. Мындан улам жогорку сот Сабировго карата буга чейинки сот өкүмдөрүн жокко чыгарды. Равшан Сабиров 2011-жылдын аягында социалдык өнүктүрүү министри болуп дайындалган. Жарым жылдан кийин 2012-жылдын июль айында пара талап кылган деген айып менен камалган. Бишкек шаардык соту 2013-жылы мартта экс-министрди күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку сот бул өкүмдү күчүнө калтырган. Сабиров 2014-жылы амнистия менен абактан чыккан. Былтыр октябрь окуяларынан кийин ал вице-премьер-министр болуп дайындалып, 2021-жылдын февраль айына чейин иштеген. Андан кийин президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалган. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Субаналиев кызматын тапшырганын айтты. Аткаминер бул кызматка 2021-жылдын февраль айында келген. Ага чейин Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматын аркалаган. Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев кызматтан кеткен тууралуу маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына тастыктады. Ал мындай чечим башка кызматка кетип жаткандыгына байланыштуу кабыл алынганын билдирди. Бирок эмне кызматка кеткенин так айткан жок. Аткаминер бул кызматка 2021-жылдын февраль айында келген. Субаналиев буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматын аркалаган. Жээнбеков кызматтан кетер алдында жумуштан алынган болчу. Аталган облусту Субаналиевке чейин Жаныбек Жалалов башкарган. Булак Спутник KG. Кубанычбек Исабеков: Кумтөрдөн 66 адам өлдү, бир да иш козголгон жок. Кубанычбек мырза, Кумтөр алтын кенинин биздин жарандарынын кайсы бир убакта 150 миң, 200 миң АКШ доллар айлык алып жүргөндөрдүн тизмеси чыкты. Ушул иш боюнча кабарыңыз барбы? Бүгүнкү күндө кээ бир маалымат булактарында Кумтөрдөн кыргызстандык 30 киши олчойгон суммада айлык алып турат деген айтып чыгышты. Анын ичинен жакында 13 адамдын тизмеси коомчулукка ачык айкын жарыяланды. Бул чекес эле 30 кишиден башка да толтура. Мунун баары элге белгилүү. Ал эмес негизги маалымат булактары болгон Кыргызстандын эң башкы КТРК мамлекеттик өкмөттүк гезиттер Кумтөрдөн акча алып турган. Мүмкүн бул жагдайды элдер билбеген чыгар. Анан кантип ошолор Кумтөрдө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарсын. Убагында жабылуу аяк жабылуу ойдон кала берген. Эми жаңы бийлик өкмөт келди, жаңы шайлоо болду. Булар да азырынча маселе көтөргөн жери жок. Жана Кумтөрдө жакшы маселе чечилет дегенге да ишенбей калдым. Сиз айтып аткан олчойгон айлык алгандардын бир тобун билем. Тааныйм. Мен бир нерсени айтып коеюн. Кыргыз алтын акционердик коомунун 100% акциясы өкмөткө таандык. Өкмөт башчынын буйругу менен Кыргыз алтындын жетекчиси, орун басарлары шайланат. Жанагы 13 адамдын басымдуу бөлүгү ушул жерде иштеп турган Центр Голдтун 26,5% акциясы да Кыргыз өкмөтүнө тиешелүү. Негизи Кыргыз алтынды эчак эле жоош керек болчу. Анын жетекчилери Кыргыз Республикасынын президентинен да көп айлык алат. Эгер тереңдеп иликтей турган болсо, Кумтөрдөн олчойгон айлык алгандардын саны 30 же 50 киши менен чектелбейт. Алардын саны андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Дагы бир кызыгы 200 миң долларга чейин айлык алгандар Кыргыз мамлекетине бир да тыйын салык төлөбөйт. Салык төлөбөгөнүн кайдан билесиз? Убагында Ахматбек Келдибеков салык инспекциясын жетектеп турганда сурагам. 150 миң, 200 миң доллар алып аткан биздин жарандар салык төлөйбү деп запрос кылганда, алар салык төлөбөйт экен деп жооп берген. Кыргызстанда тоо кендери иштетүү ыраатчылык программалары же концепциясы бар.
барбы? Андайдын караны да жок. Муну жогорку кеңеш карап, тоо кендерин иштетүү концепциясын, программасын сунушташ керек эле. Бизде тоо кендери экиге бөлүнөт. Мамлекеттик деңгээлде, анан жергиликтүү деңгээлде деп коет. Ошону эмнеге чейин толук кандуу бекитпей жүрүшөт. Бул боюнча Чудинов премьер-министр болуп турганда, Атамбаев министр болуп турганда, андан кийинкилерге да далай жолу бекитпейсиңер деп кат жазгам. Муну лазейка кылып 300 сомго лицензия сатып, 3 миллионго Гонконг, тияк биржаларга сатышкан. Ошол саткындарды изилдеген бирөө жарым барбы? Капар Курманалиев деген далайды талкалаган ага туугандарына 16 000 гектар жердин лицензиясын берип койгон. Аны ким жоопко тартып койду? Издеген эч ким жок. 2010-жылы ошонун аялынын банктагы ячейкасынан алтындын куймалары миллиондогон акчалар чыккан. Кумтөр кенинин бир эле алтын чыгабы же башка да түстүү металлдар чыгабы? Туура айтасыз, көпчүлүк бир эле алтын жөнүндө кеп кылышат. Чында алганда алтындан башка күмүш жана башка түстүү металлдар чыгат. 2008-жылы 1-январына чейин Кумтөрдөн 62 тонна күмүш алыныптыр. Күмүштүн баасы 1992-жылдан бери 15-20 эсе көтөрүлдү. Кыргыз алтын 62 тонна күмүштү саткан. 62 тыйын мамлекетке түшкөн эмес. Андан бери болбот дегенде 150 тонна күмүш сатылды. 100 тыйыны бюджетке түшкөн жок. Мен андай цифраны көргөн жокмун. Бул маселени мамлекеттик комиссия көтөрдүбү? Кумтөрдө иштеп ошол жактан кырсыктагандар далай болуптур. Негедир ошолор тууралуу эч нерсе айтылбайт. 66 адам ошол жерде өлдү. Бир да адамга иш козголуп, акырына эч ким чыккан жок. Биздин адамдар тоог эмес да. Канчалаган адамдар биринчи, экинчи топтогу майып болушту. Бул боюнча да эч ким унчукпады. Биз бир эле Кумтөрдү кеп кылып атабыз. Кыргызстандын бардык кен байлыктары казылып аткан жерлердин баарында мыйзамсыз иштер толтура. Баарында ушундай ызы чуулар. Булак медиа центр. Баткен облусуна караштуу Максат Айылын аксакалы жалпы кыргызстандыктарга ыйлап кайрылуу жасады. Баткен облусуна караштуу Максат Айылын аксакалы жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу Кыргызстандын 7 дубандын элдери, сада кетейин силердин жөнөткөнүңөр Лейлек районунун администрациясына келе турган болсо, биздин жардамга муктаж адамдарга келбейт болду. Биздин Лейлек районунда мафия өтө күчтүү, уурлар жашап өмүр сүрүп жатат. Ушулардан бизге эч нерсе келбейт. Жөнөтсөңөр биздин Максат Айылынын өзүнө деп жөнөткүлөчү. Сада деп ак сакалчан ата ыйлап жиберди. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Москва шаарынан энелер таштап кеткен 5 айдан 2 жашка чейинки алтын аристи Кыргызстанга кайтарылды. Россия Федерациясына Москва шаарынын медициналык мекемелеринде энелер таштап кеткен 5 айдан 2 жашка чейинки 6 бала Кыргыз Республикасына кайтарылды. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Балдардын мекенине кайтарылышы Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин консулдук бөлүмү жардам менен уюштурулган. Кайтарылган балдар Кыргыз Республикасынын аймагына менен балдар үйүнө жайгаштырылган. Эмадистер үй бүлөлөрү менен биригүү үчүн жакын туугандарын издей башташат. Белгилей кетсек, быйыл Ирак Республикасынан 79 бала өз мекенине кайтарылган. Булак Кыргыз Today. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов головной эч качан берилбет. Премьер-министр Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы Ак Суу дарыясында жайгашкан башкы головной суу бөлүштүрүүчү жай Тажикстанга эч качан берилбей турганын билдирди. Бул тууралуу 4-майда Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолугушканда айтты. Бул суу бөлүштүрүүчү жайдын үстүнө Кайрма деген канал бар. Кайрманын башы 3 куб. Бирок 1992-жылы Алматыдагы келишим бузулуп, бизди укпай 2016-жылы ошол 3 кубду 23 кубка чейин чоңойткон. Мен ошол тууралуу айтканмын. Мен аны Баткенге күйүп айттым. Головнойго менчел күйгөн адам болсо, келсин жооп берем. Головной эч качан аларга Тажикстанга берилбейт, деди Марипов. Суу бөлүштүргөн жай тууралуу премьер-министр 3-февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, суу бөлүштүрүүчү жайга келген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген. Кийин Кайрма канал тууралуу айтканын Төрткүл суу сактагычы жана головной суу тосмосунун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын белгилеген. Мариповдун головной тууралуу буга чейинки кеби Кыргыз-Тажик жээгиндеги калгышка шыкак берген болушу мүмкүндүгү коомчулукта айтылып келатат. Головной тилкесинде тажик тарап 28 апрелде электр мамуларына видео камераларды орното баштаган. Кыргызстан чек ара кызматкерлери бул жерге барып ишти токтотууну талап кылган. Өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суваналиев тажик тарап суу бөлүштүрүүчү жайды чогуу көзөмөлдөөнү сунуш кылганын, бирок Кыргызстан ал сунушка макул болбогонун билдирген. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу
куралдуу жаңжал головной суу сактагычында тутанган. Когада набыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36га жетип 189 киши жараталган. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. Баткин жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айда турак жайлар талкаланып өрттөлдү. Ооруканаларда 100дөй адам жатат. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Тажикстан куралдуу кол салуусу бизге кандай сабак берди? Кылымдар бою жүрөктү так болуп кала турган окуя болду. Эч кимге кара санабаган, эч кимге тийишпеген достукту, бир туугандыкты, коңшулук мамилени бекем сактаган кыргыз элине, кыргыз жергесине капилеттен Тажикстан тараптан куралдуу кол салуу болду. Колунда куралы жок, карапайым жай турмушту кечирип жаткан кыргыз айылдарын тажик тараптын аскерлери миномет менен ал тургай тик учак менен ок жаадырды. Бош калган кыргыз айылдарынын үйлөрүн тажик тарап бульдозер менен сүрдүрүп, өрттөп, короосунда байланып турган малынан бери айдап кетишти. Бирок өз жерин бастырып кирген жоодон коргоо жагынан чек арага жакын жашаган айылдардын карапайым тургундары чек ара аскерлери атайын даярдыктагы аскерлерибиз эр жүрөктүгүн көрсөтө алышты. Алар өзгө элди, өзгө жерди бастырып киришпеди. Өз элин, өз жерин күжүрмөндүк менен коргошту. Ошентсе дагы бастырып кирген тажик тараптын душмандык менен жасаган аракеттеринин натыйжасында Баткен облусунда 78 үй, 2 мектеп, 1 фельдшерлик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май коюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлдү. Албетте, бул талкаланган өрттөлгөн үйлөрдү, имараттарды кайра калууна келтирүүгө болот. Бирок окко учкан 35 өмүрдү кайра кантип кайтарабыз? Алардын жакындарын, ата-эне, уул кыздардын өксүн кантип толтурабыз? Түрдүү жаракат алышкан 178 мекендештерибиздин жүрөгүндө калган такты ким жууп кетире алат? Дагы эле бул окуя жалпы кыргызстандыктардын жүрөгүндө калган так болду. Эми аны жууп кетирүүгө мүмкүнбү? Дүйнө коомчулугу мындай жырткычтык аракетти кайсыл тарап жасаган алаканга салгандай көрүп турду. Тажик тарап мындай согуштук аракет үчүн алдын ала даярданышканда белгилүү болду. Кыргызстандын өкмөт башчысы, Татарстанда УКМКнын башчысы, Германияда Коопсуздук кеңешинин катчысы Тажикстанда жүргөн кезинде согуштук аракетти жасады. Кыязы ушундай убакытта алар атайлап күткөн сыяктуу. Эми алар өздөрүнүн жасаган мыйзамсыз эл аралык нормаларга жатпаган кадам үчүн жооп берүүгө тийиш. Мындай учурда кыргыз бийлигин Тажикстандан келтирген зыяндардын ордун толуктап берүүсүн талап кылбайбыз деген позициясын түшүнүү кыйын болуп турат. Биз алардын чыгымдардын ордун толтуруп бергиле деп суранбайбыз. Эгер кийин Тажикстан өздөрү жасаган ишине өкүнүп, жардам беребиз десе карап чыгабыз. Биз азыр үйлөрдү куруу үчүн өзүбүздүн күчүбүз толук жетет деди УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү элдин алдында. Эмне үчүн алардан келтирген зыяндардын ордун толтуруп берүүнү талап кылбашыбыз керек? Кандай коркок билишибиз бар? Өздөрү тынч жаткан кыргыз жерине кол салды, талкалады, өрттөдү, куралсыз адамдарды аткылады. Эми ушул аракеттердин баары үчүн жоопкерчилигинде тартышы керек. Кыргыз бийлиги колдо бар бардык далилдерди чогултуп, эл аралык сотко кайрылууга толук укугу бар. Материалдык гана чыгымдарды эмес, кыйылган адам өмүрлөрү үчүн да жооп берүүгө тийиш. Ансыз да дүйнө коомчулугу тажик тараптын агрессиясын алаканга салгандай көрүп турду. Далилдер ашыгы менен жетиштүү. Андыктан тиешелүү юристтер, эл аралык мамилелер жаатындагы эксперттер менен кеңешип, Тажикстандын аракеттерине эл аралык деңгээлде баа бере турган аракеттерди баштоо маанилүү. Экинчиден, бул кайгылуу окуя Кыргызстан үчүн кандай сабак болушу керек? Мындай акыбалга эмне себептен келдик? Ушул суроолордун тегерегинде олуттуу ойлонуп, тыянак чыгара турган убакыт келди. Биринчи кезекте акыркы 30 жылдан бери карай элек кыргыз бийлигин коррупцияга белчесинен батып алып, мамлекеттик коопсуздукту, мамлекеттүүлүктү бекемдөө багытында эч кандай иш аракеттерди жасабаганын натыйжасы болду. Өз өлкөбүздө өзүбүздүн эле чиновниктер талаптан олтуруп, экономикасы эң эле алсыз өлкөгө айланды. Мамлекет өзү жарды, ал эми анын башында отурган чиновниктер ашынган бай болду. Кантип жарды өлкөнүн чиновниктери бай болот? Же алган айлык акылар ошончолук эле жогорубу? Жок, контрабанданын, коррупциянын арты менен доллар менен миллионерге айланышканы жашыруун эмес. Алар өз өлкөсүн талаптанып, Кыргызстанды илки баскан, жону жооруган кашаң атка айлантышты. Кыргыз армиясын күчтөнтүп, мекендин чебин бекемдөө керек экенин унутушту. Бүгүн биз Кыргызстанды ушундай абалга алып келген, керек болсо тик учактарды да сатып жиберген чиновниктер
президенттерге наалат айтышыбыз керек. Экономикасы алсыз аскердик техникаларда жетиштүү эмес өлкөгө басым жасагысы келгендер четтен табылат. Бекеринен Наполеон Бонапарт эмес, өз армиясын бакпаган эл башканын армиясын багып калат деп айтпаса керек. Дагы бир жагдай, бир топ жылдардан бери карай эле карапайым эл дагы саясатташып, ички саясий күчтөрдүн колундагы куралга айланып, 5-10 миң адам топтолуп алып, улам бийликти күч менен кулата бергенибиздин натыйжасында мамлекетибиздин алсызданышынын башкы себептеринин бири болуп турат. Өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенде бөлүнүп жарылмайды адатка айлантырып алганбыз. Ынтымагы жана биримдиги жок элди сырткы душмандар оңой эле басып алабыз деген ойдо болушаарын унутпашыбыз керек. Ынтымаксыз эл бат эле арам ойлуулардын жеми болуп калат. Эми бизге бул окуя өтө чоң сабак болду. Бөлүнгөндө өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенди токтотолу, саясатчылардын куралы болбойлу, мамлекеттик жогорку кызматтарга билимдүү, тажрыйбалуу кадрларды тандайлы. Ошондой эле жогорку кызматтарга барып жаткандарда мансап үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп берем деп барышы маанилүү. Ар кандай оор кырдаалдардан жол таап чыгып кете ала турган ишенгендер гана барышы керек. Кабылдамасы бар кабинет, кызматты унаа жана каада күтүш үчүн, байыш үчүн барууну токтотуу зарыл. Эгерде бул жолда сабак албасак, анда кийинкиси мындан да коркунучтуу болуп каларын унутпайлы. Элдин, жердин тагдыры оюнчук эмес. Маалымат булагы, Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Жакшы жаңылыктар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мырзанын реакциясы. Түркиянын коомдук ишмери Умер Эрдоган мага Түркиянын президентине жазган ачык катым ийгиликтүү болуп, өлкө башчысы Эрдоган мырзанын тез реакциясын жараткандыгын мага билдирди. Түркиянын президенти Эрдоган Россиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүн чакырып, Тажикстанга достук мамиледеги Кыргыз Республикасына каршы аскерий агрессия кайталанбашы керек деген эскертүүнү жеткирүү өтүнүчүн билдирди. Ошондой эле Эрдоган мырза Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровка телефон чалып баткенде курман болгондорго байланыштуу көңүл айтып, өлкө үчүн ушул оор учурда колдоо көрсөтүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын президентин май айында Түркияга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстан сыяктуу достук мамиледеги өлкөлөр менен тилектештигин билдирип, өз оюн ачык айтып, чоң авторитетке ээ дүйнөлүк лидерге ыраазычылыгын билдирген. Чоң рахмат, урматтуу президент Режеп Тайип Эрдоган деп Асол Молдахматова өзүнүн Instagram баракчасында бөлүшкөн. Эл чындыкты билсин.